Саламатсыздарбы? 11 каналында аба ырайы менен тааныша алыңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы айтып берем. Атлантикалык циклон Борбор Азия өлкөлөрүнөн орун алып, көпчүлүк аймактарда сел жүрүү коркунучун жаратууда. Себеби синоптиктердин айтымында нөшөрлөгөн жаан тоолуу аймактарда 17-июлга чейин жаашы мүмкүн. Эми ар бир аймактарга кененирээк токтолсок, мисалы Кытайдын Ак Суу шаарында эртең күн ачылып, абанын температурасы көтөрүлөт. Үрүмчүдө бүгүн жааган жаан эртең да токтобой жаайт. Казакстандын көпчүлүк аймагында жаан жаап, чаалган түшөт, ошондуктан сак болуңуздар. Өзбекстандан жаандуу циклон эртең таркап күн чайыт таячылат. Эң жогорку температура Нукус өрөөнүндө күтүлөт. Түркмөнстанда күн ысык бойдон сакталат, жаан тоолуу аймактарда гана жаашы мүмкүн. Тажикстанда бүгүн жааган жаан эртең токтоп, асмандан булуттар таркай баштайт. Душанбеде жаан чаалган менен коштолуп жааса, Корок өрөөнүндө жаан нөшөрлөп жаайт. Ходжент шаарында аба ырайы өзгөрүүсүз. Кыргызстанда 16-17 июлда айрым жерлерде өткүн өтүп, күн күңкүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетип, абанын температурасы көпчүлүк аймактарда төмөндөйт. Аба ырайы ушундай өз ордунда турбай өзгөрүп турат. Андыктан 11 каналдан алдын ала баарынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.